Урматтуу менин мекендештерим, айланайындар. Мына Сапар Исаков менен Кубан Колматов камалганына 1 жыл 2 күн болду, 3 күн болду. Мага келип ошо 5-июнда айткан, экөөтөн келип мага түштө келип айтты. Алмаз байке, бизди бүгүн камаган жатат деп. Мен айттым, күнөөңөр барбы? О, күнөөбүз жок. Мен да айттым, күнөөңөр жок да кантип эле камасын дедим. Менден да кетти. Мен мынчалык булар айбан экенин билбептермин. Жанымда 24 жыл жүрген адамдын ушундай ичинин баары упалас экенин билбептермин. Менин күнөөм. Бирок мен катачылыктарымды өзүм дайыма оңдоймун. Ошо күнөөсүз балдар түрмөдө отурганча мен жанымды берем, ачык айтып. Мына Сапар Исаковду тест боюнча камап, Колматовду мектеп боюнча камап, а бирок эмнеге 1 күндө камап атат? Анткени күнөөсү бир. Райым миллионду иштен алып, таможняны могу Жээнбековский, Матраевский уурлардан тазалап баштаган. Ошон үчүн 1 күндө камап атат. Калгандар корксун деп. Билесиңер, Колматов иштеп баштаганда, Ош таможнясына барып, проверка барганда 1 күндө 10 эсе көбөйгөн заборлар. 1 күндө. Жылдын аягына дополнительно бир 200-200 миллион доллар элдин казынасына түшөт деп Колматов айткан, Сапар Исаков экөөбүзгө. Анан кийин мына эмнеге Сооронбай мынчалык Райымдан коркуп атат? Анткени Райым анын көп былыгын билет да. Булар же Райымды да икрамга окшотуп камаш керек, же өлтүрүш керек. Анткени икрамды эмнеге камады? О черный касса 24 миллион доллар. Бу жердеги штабка келген. Икрам алкылуу келген да. Анан сүйрөп койбосун деп жөллө камап салды. Анын деле камалганы 1 жылга жакындап калды. Бир да следствие эксперимент жүрө элек. Жөллө отурат да мына. Бу колхоздун башкармасы мындай койдой эле тамдап, муну сойгула семискен дегендей, могунду камагыла деп камата берсе, биз кой элек карап турган. Мен буга чейин минтип айтпайт элем, анткени эл дагы 1 жылдан ашык ишенип отурду. Бул адам деп айтышкан да. Азыр Кудай буйруса мага ишенип атасыңар. Айтканымдын баары чын болуп чыгып атат. 1 жыл мурун айтсам, Райым үчүн десем, эч ким ишенген жок эле. Мына Дамир Мусакеев коррупционер, өкмөт берген квартирада жашайт. Матраимовтар, Жээнбековтар, Келдибековтар таптаза экенде аппак ата. Мына мен жөнүндө кээ бир журналисттер заказ аткарып, Райымды колдочу, Райым менен чай иччү деп дагы бир жолу айтам. Мен Райым миллионду болгону 1 жолу 2010-жылы Курсан Афсановдун үйүндө көргөм. Мүмкүн ошол жерде анын да апасы жүрүп чай кугандыр. Мен кайдан билейин? Мен кайдан билейин? Анан кийин кантип эле Атамбаев бул жоолуктун баарын билген жок деп. Айтып бербедим орусча, кыргызча да кайталап берейин. Мына мен ГКНБга ишенчүмүн. Жумасына 1 жагы 3 жолу маалымат берчи. Бир да маалыматта Ош таможнясы боюнча, Эркештан боюнча, же Райым миллионча бир сөз жок. Эмнеге? Мына 2013-төн 16-га чейин Ошское управление КГБны Асылбек Кожобеков башкарган. Андан кийин Идрис Кадыркулов баштаган. Анан кийин Сооронбай президент болгондон кийин Идристи ГКНБнын төрөгасы Асылбекти зам кылып коюп атпайбы мында, ыраазычылыгын билдирип. Райым экөөбүздүн былыктарды сактап бердиңер деп. Бул улуттук сооп коопсуздук комитети азыр улуттук коркунуч болуп бартат. Албетте, ал жерде иштегендердин көпчүлүгү таза офицерлер. Мына антитеррористический центр дегени бар. Внешняя разведка, контрразведка. Бирок жанагы АКС деген баланы тезирээк ал жактан алып чыкпасак, саясий сыск менен, саясий укугун токтоо менен иштегендерди ошол жактан алып чыкпасак, бул чын эле
Bular mı Sooronbay eldi bölüp jarıp atsa, hazır şu Uluttuk Koopsuzluk Komiteti jardam berip atat. Bölüp jarganga, çındıkta aytkandардын oozun жапканга жардам берип атат. Чакырып алып коркутуп. Аяғы жаман бүтөт. Мен дагы бир жолу кайталаймын. Эгерде биз Кыргызстанды колхоз деп ойлосоңор, бизди кой деп ойлосоңор, Бакиев деле ошентип ойлогон. Максим айтпады беле? Кыргызстане 5 миллионов баранов деп. Булар ойлоп атат, уже 6 миллионов баранов деп. Силер Бакиевтерден жаман бүтөсүңөр. Bir жериңерди кыз кыла. Анан мына мен ишибаганда Атамбаев Сооронбайды иштетпей атат, бийликке жылынып атат. Мен бийликти кааласам калмакмын экинчи мөөнөт. Мен чарчадым 6 жыл иштеп. 10-чу жылда эстесиңер. Свети жок, жолу жок, акча жок, суу жок. Мына зарплата мугалимдики 2000 болчу, милицияныкы 2000 болчу, врачтыкы 2000 болчу. Пенсия деле ошондой болчу. Мен баарын оңдоп кеттим. Армия жок болчу. Каримов согуш баштайм деп коркутуп. Анан мындай да, менин оюм мындай болчу да, жаштар келип иштесин. Мына 30-тагы премьер-министр Исаковду алып келгем. Кээ бир министрлери 32-33-те болчу. Булар Кыргызстанды көтөрмөк да. Бу Сооронбай мага айткан, мен ушу акелик кылып эле жардам берип тура алдым. Чындыгында мунун ою бийлик менен акча экен да. Бийлик менен акча. Жакшылыкты унутсам Кудай урсун десе эле, Кудай урсун. Кудай урсун, Кудай бар. Анан кийин мына Атамбаев үйүнө жатпайбы сүйлөбү деп. Анда ким сүйлөйт? Жанагы чимкириктер сүйлөйт. Албетте ал жакта 10 чактысы бар мына биз менен отурат. Калгандары чимкириктей эле салаңдап көгөрүп отурушат да коркуп. Мен мына айла жок чыгып атам. Анткени менин катамда болгон ушу Сооронбайга ишенгеним. Өз катамды өзүм оңдошум керек. Анан кийин бул Кыргыздын тарыхында деле бар да, билесиңер. Мына Жолойханды алып келгенде жаштар күрөшкө чыккандан коркуп кошо аксакал чыккан. Мен да аксакал болсом айла жок чыгып атам, мына ачык айтайын. Анан эмнеге жанталашып мени эптеп ушу же өлтүрө албай, же кама албай атат. Атамбаев сүйлөбөй калса, калгандардын баары койго окшоп туруп берет деп ойлоп атат да, жаман ойлор. Ошондуктан мына ушактарды таратып атат кайрадан. Дачасудагы самолетто Атамбаевдин бирдемеси болгондо бүт калп. Азыр мына Батукаевден эптеп бир Атамбаев Батукаевден акча алып чыгарды деп сөз чыгарыш үчүн баарын камап атат. Арбетте бир шылуундар жанагы справкаларын оңдоп, диагнозун оңдоп, Батукаевди чыгарып жиберишкен. Бирок мен да ишенгем, Батукаев эле 3 айдын ичинде өлүп калат экен деп. Бирок мен Атамбаев президент ал кезде şu Батукаевден мен сени чыгарам, акча бер деп айтат белем. Аны Сооронбай айтат. Анан сөзүмдү аягында, урматтуу менин туугандарым, мен минтип айтар элем да, мен Кудайдан башка эчтекеден коркпойм. Мени кайгырып аткан нерсе ушу Атамбаевга bir показания алабыз деп күнөөсү жок балдарды камап атат. Жаныма адамдык сапатын сактап түздүрсө камап атат мына. Дамир Мусакеев коррупционерби, же Жээнбековдор, Матраимовдор, Келдибековдор коррупционер. Анан мисалы эптеп Атамбаев ушу Батукаевден акча алды деп показания алам деп 3 жашар баласы бар Аида Салянованы камап атат. Бұл туура эмес. Бұл туура эмес. Буларга чыгат деп отурсак, дагы 4,5 жыл күтөбүз. Биз кой белеп күткөнчү. Ага чейин Кыргыз элинде мындай сүйлөй алган бирөө калабы же баары тең? Биз колхоздун койлору эмеспиз.
Kırgızstan Kalkos emes, je Karasu bazar emes. Bu Kırgızstan. Oşanduktan bilben, mana men daima aytıp жүрөm, mana köp bulutlu Kırgız el üçün, Kırgızlar üçün, o tizelep yaşagança büjüngдөp, turup ölgön artık, turup ölgön artık. Oşanduktan, mana azırkı Sooronbay Jээнбеков, men bunu legitimdi prezident tap esептебейм. Antkeni o şaylığı ketken akçaların dokumentleri çıktı. Aytıp bersin kimden aldı? Sen korrupsiya menen görüşesinmi? Je oşo 30 milyon dollar akçalardı bergenlerge işlep beresin günütü. İşlep beresin görüp atabız. Toylatıp men Atambayev prezident кезинде жашынып жүргөндөр азыр Кыргызстанды башкарып атат. Parlamentin төрагасы баш болуп, büjüngde boşakta duruşat başlıklarını götürüp. Oşanduktan sözümün ayağımda aytarlım, urmattуу Kırgız elim. Bu azırkı özüm bilemdik zökürlük toktabası biz mından ağrı Sooronbay gette bile çıkarsa çıkart. Büt şayka aleykanını çoğultkun mına Kırgızstandan çıkarılgan akçaң çıkarılıptır. Oşo akçaң menen koşo jogoldop çıkarsa çıkart. Barыңızlarga gelip bergeniңер üçün dagы bir jolu rahmat. Aman bol. Jamandıkты amandыk çeňet. Aman bolуңуздар. Rahmat barыңızlarga.